Ассаламу алейкум, урматтуу күйөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Ноябрь айынын башында Бишкекте өтө турган муундар арасындагы республикалык мелдештин катышуучулары менен тааныштырууну улантабыз. Бул чыгарылышта 1989 жана 1997 жылкы улакчылардын командалары тууралуу сөз кылабыз. Видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. 1989 жылкылардын курамы төмөндөгүдөй. Капитан Рустам Туналиев. Рустам 1989 жылдын 7-июлунда Суусамыр өрөөнүндө жарык дүйнөгө келген. Жаш кезинен улакка кызыгып, 16 жашынан баштап республикалык оюндарга катышып баштаган. Алгачкы болуп Шоро Суусамыр командасында 2006 жылы оюн көрсөткөн. 2007 жылдан тарта Рассвет Кожомкул командасында ойноп, калың элге тааныла баштайт. О, бонусы! Это так выгодно! Мы покупаем что-то каждый день. Так давайте получать за это бонусы. Радуйте себя и получайте бонусы. Заботьтесь о близких и получайте бонусы. Общайтесь с друзьями и получайте бонусы. Тратишь, получаешь бонусы, закидываешь их на баланс. И связь бесплатная получается. Ну, классно же! 2013 жылдан баштап Суусамыр командасынын катарын толуктайт. 2017 жылдан тарта Сарыөзөн командасында ойноп келген. Быйыл мурасын намысын коргоду. Рустам Туналиев бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бардыгында катышып, бардыгында чемпион болгон жалгыз улакчы. 89 жылкылар 22 октябрда машыгуу өткөрүп, анда Рустам Эртайлак деген жаңы атты минди. 1989 жылкылардын катарында Азат Насыпбеков бар. Ал Чүй облусунун Жайыл районунун Кайрма айылынан чыккан улакчы. 2007 жылы Рассвет, 2009-2014 жылдары Суусамыр, 2014 жылдан Сарыөзөн командасында ойноп келген. Тажрыйбалуу оюнчу 2016 жылы Кыргызстандын курама командасынын катарында кошулуп, 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиону болгон. Рамзат Бөкөнбаев өзү 1990 жылдын февраль айында туулганы менен 1989 жылкылар менен окуган. Ошол себептен 89лардын намысын коргойт. Ал 2007 жылы Рассвет командасында ойноп баштаган. 2015-2016 жылдары Достук командасында коргоочу катары ойногон. Андан кийин кайрадан Чүйдүн командалары үчүн улак тарткан. Рамзат Бөкөнбаев 2021 жылы Сарыөзөндүн машыктыруучусу дагы болгонго жетишти. 2022 жылы Ак Шумкар командасынын оюнчусу жана капитаны болгон. Карьерасында Ынтымак, Достук, Алато, Сарыөзөн, Игилик клубтарында ойногон тажрыйбалуу улакчы Бактияр Жабагиев дагы 89 жылкы. Ал 1989 жылдын 22 майында Талас облусунун Кара Бура районуна караштуу Арчагүл айылында туулган. Талас облусунун дагы бир 89 жылкы өкүлү Урмат Раушануулу Жекеме Жекенин чебири. Карьерасында Кабылан, Талас, Айу, Талас Ынтымак командаларында ойногон. Улуттук кураманын катарында 2014 жылы көчмөндөр оюндарында чемпион болсо, 2017 жылы Эксподо 2-чи орунду ээлеген. Убагында Келечек командасында ойноп, акыркы жылдары болсо Баткен федерациясын жетектеп, Ак Элбирсти чемпион болгон жигит Эрланбек Бекбетоев дагы 89 жылкы. 1997 жылкы жигиттердин командасы менен тааныштырсак, сап башында капитан Бекболсун Алтынбек уулу турат. Жаш күч жана Достук клубтарында ойногон. Акыркы жылдары Кетмен Төбө жана Толук командаларынын намысын коргоп келет. Жалал Абадтын дагы бир өкүлү Арген Абдуллаев 1997 жылкы. 2021 жылы Баткендин жаш күч командасында, 2022 жылы Достукта, 2023 жылы жаштык командасында ойногон. Жалалбаттын командасы менен ал 2 жолу чемпион болуп, 2 жолу мыкты оюнчу наамын жеңип алган. Быйыл болсо Сарыөзөн клубунда ойнодум. Мындан тышкары Астанада өткөн көчмөндөр оюндарына барып, Көк Бөрү боюнча курама команда менен бирге чемпион болду. Жада калса бомбардирлердин катарына дагы кире алды. 3-чү оюнчу Адилет Мамасали уулу 2019-2021 жылдары жаш күчтө, 2022 жылы Алай командасында ойногон. Акыркы 2 жылда Каракулжанын курамында жүрөт. Дагы бир Каракулжанын оюнчусу Айтмерек Сейитказы уулу дагы 97 жылкы. Бул мырза Суусамыр аргымагы менен Жекеме Жекеде мыкты ойнорун жакшы билебиз. 1997 жылкылардын даярдыгы өтө мыкты. Бул курама башкалардан биринчи болуп чогулуп, алгачкы машыгуусун дагы өткөрдү. Жада калса ар бир облустун өкүлдөрү шайланып, акча чогултуу иштери башталды. Бул команда биринчилерден болуп, расмий Instagram баракчасын дагы ачканга жетишти. 1989 жылкы курам күчтүүбү же 1997би? Кимиси утат? Комментарий жазыңыздар.